Fatih Sultandын көз жумуусу жана кылган иштери. Fatih Sultandын физикалык абалы анча жакшы болбой баштады. 40 жашында анын бутуна ишик пайда болду жана бул дарыгерлерди айласыз калтырат. Кийинки жылдын аягына келип, Султан оорукчан адамга айланып үлгүргөн эле. 1481-жылдын жазында Мехмет өз кошуну менен Азияга өтүп, дайым өзү айткандай кайда бараарымды сакалым билсе, аны да кыркып салмакмын деп өз адатына көрө максатын баарынан сыр туткан абалда батышка карай 300 000 кишилик чоң бир кошуун менен жолго чыкты. Кээ бирки тарыхый булактарда айтылышынча көңүлүн Ватиканга бурган. Ошентип ал киши Ватиканды фатх кылуу үчүн Европанын борбору болгон Италияга жолго чыккан дешет. Бирок жолда Мехмет хан подагра оорусунан азап чегет. Султандын өз табыбы анын ооруларын калтыруу үчүн ага дары-дармек берип жатканда, кээ бирки тарыхчылар аны передоз кылган дешсе, кээ бирки тарыхчылар ал затты жолдо уулап коюшкан деп айтышат. Ошондон кийин Константиния фатихи Султан Мехмет өзүнө келбей 1481-жылы 4-май күнү 49 жашында көз жумуп шейит кылынган. Мурдада душмандары тарабынан 14 жолу ууландырылып, бирок баарынын алды алынган эле. Эң акыркы ууландырылуусу тагдыры илахи болуп байкалбай калды жана согуш сапарынан акырет сапарына жол алып кете берди. Фатих Султан Мехмет ханды уулаган маэстро Жакапо аттуу иудей бир доктор эле. Бирок бул кийин ачыкка чыкты. Бул доктор Якуб Паша деген ат менен сарай докторлоруна кошулуп жумушка кирген эле. Жаназа намазы Шейх Абул-Вефа азиреттери тарабынан окутулду. Өзүнүн курдурган Фатих мечетинин кыбыла тарабындагы күмбөзгө жерге берилди. Мына биз азыр ошол айтылуу Фатих Султандын курдурган Фатих мечетин көрүп турабыз. Бул ал заттын күмбөзү. Анын ичи кандай экенин чогуу көрөбүз. Бул Султан Мехмет II Мухаммад Фатихтин кабыры. Пайгамбарыбыз сүйүнчүлөгөн ошол инсандын кабыры. Албетте бир күнү Константинополь фатх кылынат. Анын амири кандай гана жакшы амир, анын аскери кандай гана жакшы кошуун деп пайгамбарыбыз айткан аскер башы ушул жерде жатат. Аллах жолунда өлтүрүлгөн шейиттерди булар өлүктөр дебегиле. Жок, алар тирүү, бирок силер сезбейсиңер. Бакара сүрөсү 154-аят. Фатих Султан Мехмет хан Осман империясынын күчтөнүп өсүп өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошкон тарыхый инсандардын бири болуп калды. Ал ошол убакта басып алган Константинополь бүгүнкү Туркиянын Стамбул шаары. Бул кооз шаарды бойлоп саякат кылаар экенсиз, сизге ар кадамыңыз тарых жөнүндө айтып турат. Анын согушта колдонулган куралдарын азыр музей галереясынан көрсөңүз да болот. Фатих Султан Мехмет хан таза рухтуу, таза бир адам, таза бир султан эле. Ошол эле маалда эли үчүн ушунчалык камкор жана мээримдүү эле. Элинин материалдык жана моралдык жактан чыныгы журт атасы эле. Үммөткө эсепсиз мурастарды калтырды. Анын башкаруусу убагында мамлекеттин ар бир жеринде адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук өкүм сүрөр эле. Бай менен кедей, султан менен кул бирдей укукка ээ эле. Анын доорунда ага душмандык кылгандар дагы анын адилеттүүлүгүн баалашаар эле. Фатих Султан Мехмет хан өзү катышкан 25 согуштун убагында ар түрдүү жакшылык иштерден жана илимий чогулуштардан да четте калбайт эле. Чоң мечиттердин жанындагы медреселерден сырткары 24 медресе курду. 40 суу чыгарды. Мындан сырткары Бурсада 37, Эдирнеде 28, башка шаарларда 60 жами мечит курдурду жана башка көп иштерди жасады. Эмне үчүн мечит медреселер гана дейсизби? Себеби мектептерде билим берилсе, мечиттерде адеп үйрөтүлөт эле, мечиттерде ыйман үйрөтүлөт эле. Эгерде адам ыймандуу болсо, ар кандай жерде жүрсө дагы дайым мени Аллах көрүп турат деп
Günөө iş kılsam Allah jazalayt dep arındayım jaman işlerden tıyılat ele. Oşoga imanга köp basım jasagan. Çındığında Fatih özüne muras jana amanat bolup tigen mamleketinin ayantın ekesege çoğaytkan. Mamlekettin bakıbattуулugu üçün Osman imperiyasının paytaxtı bolgan bizçe aytkanda Borbor şaары bolgan Konstantinopoldu keyin atı özgörüp atalgan İstanbuldu korgoo üçün, oşonday ele Aziyaga ötүү üçün Kara Dengizdi absolutluk başkaruuchu bolgan Trabzondogu Pontus Grek imperiyasına karşı çıkıp Kara Dengizdi Türk kölünü aylantdı. Keyin al yerden Kefege jana Kırımga ötkön. Tündük Kara Dengizdin jeyekterinde oşunday jol menen alıp Rossiyadan kelçүү korkunçtu öte küçöy elek kezinde jok kıldı. Fatih Sultan Mehmet Han Bukhara, Samarkand jana Kaşgar siyatlı uçurunda ilimden bulagı bolup turgan birok keyinçerek öz tasirin jogotkan Türk dünyösünün abalı anı tınçsızdantat ele. Oşonduktan eski sivilizatsiyalardın orduna özünün Borboru İstanbul'du ilimden kıbılasına aylantuğunu közdöp hareket kılgan. Al İstanbul'du ilimdin kıbılasına aylantıp alım, ilimdü degenderdi al jerge çoğulttu. Bir alım bir ilimi açılışın je ilimi negizdegi bir nerseni aytsa anı başka alımlardan da surat küretele. Eğer başkalar al nerse jönünde bilbegenin baykasa, oşol alımdı belekter menen sıylap urmatın öz jayına koyatele. Üşentip İstanbul'da ilimdi jayıltты. Bul üçün eň algaç özünün sayasi jana askeri jaktan küçün düýnögö tanıtıp çek aralарын bekemdedi. Al kılıçın arkanday basıp alуу üçün emes, prinsip üçün koldanuu zarыл dep esептеген. İstanbul'dun bagandırılışı büt ömürün padişaçılığın tolturup kozdooga jetse da aga kanaatlanbady. Kırım handygına çeyin jetip, bayırkı madani borborlordu eğilip, padişaçılığın değerlik ar bir jılda bir neçe çoň jeňişlerdi jana fatyhtardy işke aşyrgandygy menen maksatının çoňdugun dindi jetkizүү üçün çoň maksatlardy koýgandygyny aýginelep turat. Al mamleketlerdi gana bagındırıuçu emes, balkim jönököýlügü jana keçipeyildүүлügü, takıwalygy, ilimge kılgan kızmaty menen jüreklerdiň da bagındırıuçusu ele. Al çыныгы Fatih ele. Mına oşonu üçün da anı Fatih Sultan Mehmet Han dep ataşkan. Fatih degen söz bagıntuuçu degen maanini beret. Başka mamleketlerden padişaları da anı atınan körü köbürök lakabı menen Fatih dep ataşçu. Mından sırtkarı özü jönünde aytsak, 9 yaşında Kur'an'dı toluk jat kılıp hafiz boldu. 12 yaşında padişa boldu. 21 yaşında İstanbul'dun bagındırıuçusu boldu. 2 imperiyanı, 4 karolduktu, 11 knyazdıkты kulatты. 7 til biletele. Allah'a köp dualar kılıp, ilim bilim, katu kaaloo jana jigerdүү hareket menen hadisterde maktalgan baktılуу kolbaşçı Fatih Sultan Mehmet Han boldu.